Мне сказали, там будет Азиз Батукаев. А я его никогда не видел. Но я о нем слышал. Заходим, несколько ребят, ранены есть, спрашиваю, да? Нет. А что такое? Первый. Кто стрелял? Вот, говорит, показывает пальцем. Вот он стрелял. Я говорю, ты стрелял? Я стрелял. Хорошо, ты будешь арестован. 2005-жылдын 21-сентябрында Рысбек Акматбаевдин энеси Жогорку Кеңештин укук жана коопсуздук боюнча комитетинин ошол кездеги төрагасы Тынычбек Акматбаевдин, анын жардамчысы жана айдоочусу, ошондой эле жазаларды аткаруу башкармалыгынын ошол кездеги төрагасы полковник Икматулла Полотовдун атып өлтүрүлүшү өлкөнү солк эттирген. Өлкөнүн ошол кездеги премьер-министри Феликс Кулов айтылуу Азиз Батукаевди баш кылып, куралсыз сүйлөшүүгө кирип айтор окуя тынчыган. Мне сказали, там будет Азиз Батукаев. А я его никогда не видел. Но я о нем слышал. Заходим, несколько ребят. Я смотрю, он сразу выделился, подходит. Салам алейкум, алейкум салам. Он говорит, присаживайтесь. Сели, там стол, наливает чай. Как-то все это. 2 глотка сделал, говорю, ну хорошо, говорю. А теперь, говорит, да, конкретно по делу. Раненый есть, спрашиваю, да? Нет. А что такое? Все убиты. Я вот как сидел, да, у меня вот так вот такое напряжение, я хотел выматериться. Потом, я говорю, себя еле-еле сдержал, говорю, вы понимаете, говорю, что вы наделали? На них вот так. Теперь, говорю, будем действовать по закону. И мне тогда этот Азиз Батукаев говорит, да, только по закону. Я говорю, первый, кто стрелял? Вот, говорит, показывает пальцем. Там татарин парень, говорит, молодой, вот 20-ка стрелял. А почему 20-ка? Ему 20 лет дали, у него кличка 20-ка. Погоняла, как они говорят. Вот он стрелял. Я говорю, ты стрелял? Я стрелял. Хорошо, ты будешь арестован. Кызыгы кийин айтылуу Азиз Батукаевди кыргыз бийлиги кызыл килемге салып узатып, азыр анын иши боюнча Алмазбек Атамбаев баш болуп камакта. Атамбаева Алмазбека Сарсенович признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 43, части 2 статьи 319 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в редакции закона от 2 февраля 2017 года и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет 2 месяца с лишением государственных наград ордена Манаса 2 степени, награжденного указом президента Кыргызской Республики за номером 311 от 30 ноября 2011 года, ордена Дамекер, награжденного указом президента Кыргызской Республики за номером 518 от 27 ноября 2017 года. Ал эми ушул окуяда каза болгон полковник Икматулла Полотовдун үй бүлөсү четте калып, учурунда кыргыз бийлиги убада кылгандардын бири дагы аткарылган жок. Окуя болгон учурда Полотовго тиешелүү 1,5 миң АКШ доллары, 100 000 сом акчасы жана кымбат кол сааты да кошо жоголгон. Жанагы шофёру да өлүп кетти, анан Турсун деген шофёр болчу. Ошол звонить этип туруп эле Икматулла атылды деп туруп эле телефонду өчүрүп койгон. Анан биз как раз бала менен бир жака кетип аттык эле конокко. Анан ошол жерде машина жүрбөй, араң ошо больницага жеттик. Жеткенде да бизге көргөзбөй реанимацияга жаткызып койдук деди, бирок жатпаптыр. Анда эле кебелер кирип көрүп чыкты. Биз кирбей калдык. Анан балам 7 күн ошо комада жатканда жанында жатты. Анан жакшы болуп жатып аткан немеси балам айтып аткан бет баштары кирпич болуп калган, эч нерсе билинбейт, мама сиз кирбей эле коюңуз деп. Алда кичинекей жаш болчу да коркуп. Анан ошентип балам карап атты бир жумадан кийин. Анан биз эметейик деп алмашайын деп бир туугандарын жаткырып коюп биз үйгө келсек, как раз ошо күнү эртең каза болуп калды деп айтты. Бирок нормально эле эметип аткан деп балам алга чейин айтат да. Өлбөш керек эле, атайын эле өлтүрүп койду булар. Бирдемкесин сайып койду, бирдемкесин үзүп койду, мен түшүнбөйм эмне деп. Ошо бизге таң калыш болуп калат. Тагыраагы ошол кездеги мамлекеттик катчы Айтыл Үсөн Сыдыков өкмөт полковниктин эрдик медали менен сыйланып, ошондой эле каза болгондон кийин генерал-майор наамы ал эми үй бүлөсүнө батир бериле турганын жарыя кылган. Анан каза болгон убакта кисенин жанынан аябай чоңдор баары сүйлөп, көп нерселерди бизге айтып деле беребиз.
генералдыкты беребиз, баатырдыкты беребиз, анча-мынча балдарыңа жардам беребиз деген ошол айткан сөздөр ошол эле калып калды. Эч кандай айтылган деле жок, колдогон деле жок, генералды алган жокпуз. Мен 5 бала менен кала бердим, эмес жок эле. Ошондо казогондон башкаларга мисалы үчүн бергендерибиз. Башка мамлекеттерде бүт ошондой жумуштан казогондо КСНде иштеп атып казогон, жумуш убагында казогон болгондо дагы. Башкаларга берген эртикти, башка берген генералдыкты бизге берилбей калды ошолордун баары. Ошон үчүн мен суранат элем, бизге да ошо элге берген эртиктерди, элге берген жардамдарды берип койсо болмок. Полотовдун үй бүлөсүнүн кайрылуусунан кийин жазаларды аткаруу кызматынын башчыларынын бири Советбек Арбаев укук коргоо органдарынын кызматчыларына арналып 2014-жылы капсула салынган үйдөн бериле турганын айтып жооп кылган. Ал үйлөрдүн кийин Атамбаев ачкычын тапшырган эле. Мен сиздерге бул жерден сөз бергим келет. Мындан ары мамлекет куралдуу күчтөргө, күч органдарына таптакыр башка бир мамиле кылат. Мына быйыл биз 15 үй баштайын деп атабыз. 15 этаж үй. Куралдуу күчтөр үчүн, МВД үчүн, күч органдары үчүн. Дароо 15 үй башталат салынат. Ошентип бир кезде балдары өтө жаш калып, кызматын аткарып жатып каза тапкан Икматулла Полотовдун үй бүлөсүнүн кайрылбаган жери калбай. Бакиевдин, Атамбаевдин, Сооронбай, Жээнбековдун атына кайрылып үмүт кылып келишет. Эмгеги бар эле, тиги бу дейт, эмгеги акталат, болду ушундай деп айттык. Анан эмне дептир өзү? Болуптур, добро бир аз сүйлөшөт атат, киши келген киши. Бияк тынч отурсун деп айтсын да. Айтылды. Тынч отур, аралашпа, тынч отур все. Да, правильно, хорошо. Вот, Ошондой эле Икматулла Полотовго туулган жери Лейлекте эстелик коюу маселесин Жогорку Кеңештин депутаттары Наталья Никитенко менен Таабалды Тилляев да көтөрүп чыккан. Полковник Полотовду жакшы таанып билген жакындары, айылдаштары, кесиптештери 16 жылдан бери кыргыз бийлиги баш болуп, полковниктин үй бүлөсүнүн өтүнүчүнө кулак салбай, бир кезде берген убадаларын унутуп койгонуна нааразы. 2005-жылы ушундай окуялар болуп кетти. Анан бул жерде мындай ошондой жетекчилерди түрмөнүн ичинде эметсе, башка өлкөлөрдө ошол жердин баарын кыйратып салат экен, талкалап салат экен. Бул жерде мен ойлойм, бул жерде дагы бир адамдардын кийгилишүүсү болуп калган деп ойлоп жүрөм да. Анан бул жерден дагы өздөрү бир мындай чоң кишилер бул жерге кийгилишип, тигилердин эмесини карайбыз деп атып, ушул жагы абдан бул казуусуз калып кетти да, иликтенбей калып кетти. Жыйынтыктап айтканда полковник Икматулла Полотовго байланыштуу убадалар аткарылууга тийиш. Арбак алдында берилген убада деген кыргызда түшүнүк бар. Ал эми ок жеген полковниктин үй бүлөсү кароосуз калганын эске алсак, жөнөкөй катардагы укук коргоо кызматкерлеринин укуктары тууралуу унчугуп деле кереги жок. Ошо балдарымдын кыйналганынан бир аз эметип жазып койдум эле. Тынчы жок, далай таңдар атып кетти. Үйүбүз бош, сансыз күндөр батып кетти. Генерал деп таш белгисин күтүп жүрүп. Укка учуп атабыз кайтып кетти. Акырдуу болушуңа буюрса деп чоңдор бизге убадасын берип жүрөт. Пайдасы жок сөздөрдөн үмүт үзбөй. Бир тууганым Москвада иштеп жүрөт. Баарыбызга билим суусун ичирген, тарбиялап кийгизген да жегизген. Апа кимдин узун болсун өмүрү, кимдин уулу, кимдин кызы дегизген.